Эмне үчүн эрте туруу маанилүү? Some of y'all don't want it. That's why you ain't got it. I don't sleep when I'm tired. Мен чарчаганда уктабайм. Мен ишим бүткөндө уктайм. Миллионерлер орто эсеп менен саат 4-тө ойгонот. Мен 2 саат 4-тө башталат. Эрте мененки көнүгүүлөрүмдү жасап бүтүп, тамактанам. Андан кийин машыгууга барып, кийин жумушка кетем. Кээ бирлериңер саат таңкы 4 эмне экендигин дагы элестете албайсыңар. Эмне үчүн 4-тө турбайсыңар? Анткени ал убакта катуу уктап жаткан болосуңар. Биз уйкубуз келгенде уктабайбыз. Биз ишибиз бүткөндө уктайбыз. Конгуроону кайра-кайра өчүрүү менен алекпиз. Чынын айтсак, кээ бир инсандар 4-тө турмак тургай саат 4-кө чейин укташпайт. Эгер сен башкалардан мурун турсаң, анда сен көп иш бүтүрөсүң жана көп нерсеге жетишесиң. Өзүңдү аяганды токтот, жамбашыңды көтөр. Жашооңдун бактылуулугун өз жоопкерчилигиңе ал. Awaken the beast inside. Саат 4-тө туруш үчүн ага себеп болуш керек дечүмүн. Кыла турган ишиң болсо, бир жерге барышың керек болсо, сен 4-тө турасың. Көздөгөн максаты бар адамга конгуроонун да кереги жок. Анткени алардын себеби бар. Эгер сен дүйнөдөгү эң жакшы жашоонун ээси болгуң келсе, анын акысын бер. Эгер сенин кылганың жеңил болсо, анда сенин жашооң оор болот. Бирок кылганың оор болсо, анда жашооң жеңил болот. Your life will be easy. On a normal day when you are very productive, Күнүмдүк сергек жашооңдо сен 3 саатта канча иш бүтүрө аласың? get accomplished in 3 hours. If you seriously put your Эгер буга mind to олуттуу it, карасаң, анда сен экзамен алдында бир канча бөлүмдөрдү окуй аласың. for that upcoming exam, 150 беттей китеп окуй аласың. entire book of about 100 Машыгууга бара аласың. Душка түшүп, жана кийингенге жетишесиң. shower and take your time getting Эгер dressed китеп in жазсаң, 2 hours. анын бир канча бөлүмүн жазганга жетишесиң. Айтайын дегеним, саат 4-тө туруп, жумушка же окууга кетерге чейинки 3 саатта көптөгөн бийиктиктерге жете аласың. Saying is, Балким бул 3 саат ийгиликке жетүүдө жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп калар. in 3 hours. So here's the question. Эми силерге суроо. What are you Уктап missing жатып, out силер эмнени by жоготосуңар? sleeping in? Everything. Баарын. What are you giving Уктап up жатып эмнеден by кургаласыңар? sleeping in? Everything. Баарынан. What are Уктап you жатып gaining эмне by табасыңар? sleeping in? Nothing. Эч нерсе. What are you Уктап жатып accomplishing эмнеге by жетесиңер? sleeping in? Nothing. Эч нерсеге. Мен билем, силер эмнени ойлоп турасыңар. Мен билем, силер өзүңөргө өзүңөр эмне деп жатасыңар. Well, who wakes up early? Балким, силерге ким эрте турары кызыктыр. Tim Cook. Тим Кук, Apple корпорациясынын директору эрте турат. Wakes up early. Bob Боб Iger. Айгер, Диснейдин директору эрте турат. Wakes up early. Andrea Jones. Андреа Джунг, The Avon'дун CEO of директору эрте Avon, турат. wakes up early. Howard Schultz, Ховард Шалц, the CEO of Starbucks'тын Starbucks, директору эрте турат. wakes up early. Dwayne The Rock Дуэйн Джонсон Johnson эрте турат. wakes up early. What about А you? сенчи? What сен time канчада do you турасың? wake up? You're Сен missing out баалуу on убактыңды жана precious иштериңди moments бүтүрүү and мүмкүнчүлүгүнөн кур калып жатасың. to get things done. You've heard the excuse. I don't have Күндүз enough убактым time жок, in the же day. болбосо убактым көбүрөөк болгондо деген Or you сыяктуу might have шылтоолорду heard угуп people келесиң. say, I wish I had more time. My question is, Менин суроом, what are you doing with сен the time бар you убактыңды have? эмне кылып жатасың? Better yet, Убактым жок деп if you унчукпай claim койгонуң that you don't жакшыраак. have enough time,
Убакыт табуу үчүн сен эмне кылдың? Ашыкча убакыт табуу үчүн сен кандай аракетке бардың? Кандай аны саптаба, чындыгында сенин убактың бар. Элестет, Илон Масктын 24 сааты бар. Бейонсенин 24 сааты бар. Леброн Джеймстин 24 сааты бар. Уоррен Баффеттин 24 сааты бар. Билл Гейтстин 24 сааты бар. Джефф Безостун 24 сааты бар. Марк Цукербергдин 24 сааты бар. Сенде дагы 24 саат бар. Баарыбызда күнүнө 24 саатыбыз бар. Бирок алардын кээ бири башкасына караганда ийгиликтүү. Билесиңби эмнеге? Анткени алар убакыттын баалуулугун билишет. Эгер убакыт жетпей баратканын сезишсе, анда ал убакытты көбөйтүш үчүн алар башка нерселерди курбандык кылышат. Ошентип, сен саат 4-тө туруп, өзүңдүн күнүңө ашыкча 3 саат убакыт кошсоң, жана аны пайдалуу колдонсоң, жана ийгиликтүү болууну кааласаң, сенде эгер, жана, бирок деген сыяктуу шылтоолор болбойт. Эгер сен 10го чейин же андан көбүрөөк уктасаң, 5 жылдан кийин дагы бүгүнкү даражаңда кала бересиң. Андай болсо, менин сөзүм сен үчүн эмес. Менин сөзүм ийгиликке умтулгандарга тиешелүү. Бирөө экзаменден өткүсү келет. Бирөө сен билбеген даражага көтөрүлгүсү келет. Сен бир жолу аракет кылып көр. Бир эле күн саат 4-тө туруп көр. Жумушуңа же сабагыңа чейинки ошол 3-4 саатта канчалаган нерсе кыла алаарыңды көрөсүң. Андан кийин экинчи күнү туруп көр. Андан кийин бир жума туруп көр. Ошентип көнгөнчө тура бер. Өзүңдү өзгөрт. Бул сенин жакшырышыңдын бир жолу.